11 каналынын жаңылыктар кызматы ООДо саламатсыздарбы, студияда Назика Тамбекова. Алдыда. Доллардын сомго карата катышы жогорулады. Бишкектеги жеке менчик акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын наркы 7,2 сомго чыкты. Апрель баатырынын калпы чыкты. Нарындык тургун кадимки Мушташта алган жараатын 7 апрелде Бишкекте алгам деп алдап, күн акы алып жүргөн. 3 жыл тергөө абагында Акыйкатчы институтуна кылмышка шектелип тергөө жыйынтыгын 2012 жылдан бери күткөн аял жардам сурап кайрылды. Ушул жана башка кабарлардан эми кененирээк. Берүүнү адам укугу темасында баштасак, Бишкектин номер 1 тергөө абагында 3 жылдан бери тергөөнүн жыйынтыгын күтүп жаткан аял Акыйкатчыга кайрылды. Кылмышка шектүү аял 2012 жылы августта камакка алынган. Тергөө берилген мөөнөт аяктаса да, иш жылбай жаткан улам Акыйкатчы институту башкы прокуратурага кайрылды. Укук коргоочулар Свердлов райондук сотунун судьясы Эсеналиевдин ал аялды камоо тууралуу чечимине юридикалык баа берүү өтүнүчүн беришти. Учурда соттор кеңеши шаардык прокуратуранын судьясын жоопко тартуу тууралуу арызын карап жатат. Акыйкатчы институту тергөө абагына ал аял эмне айып менен түшкөнүн так ачыктаган жок. Кыргызстанда доллардын наркы көтөрүлүүдө. Бишкектеги жеке менчик акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын наркы 72,2 сомго бааланды. Улуттук банктын 11 ноябрга карата билдирүүсү боюнча 1 доллардын наркы 71 сом делет. Кыргызстанда 2015 жылдын август айынан бери улуттук валюта долларга карата олгу-солкулугун көрсөтүүдө. Буга чейин улуттук банк 21 миллион 750 миң доллар эсебинде валюталык интервенция жүргүзгөн эле. Апрель баатырынын калпы чыкты. Нарындык тургун Сейитбек аттуу Апрель баатырына байланыштуу иш жогорку сотко чейин жетип, өкүм анын пайдасына чечилбеди. Чет Нура айылынын тургуну көз боемочулук үчүн айыпталып, Нарын облустук соту тарабынан күнөөлүү деп табылган. Айыпталуучу айылдашы менен болгон Мушташта алган жараатын 2010 жылдын 7 апрелинде Бишкекте алгам деп каттатып, бул үчүн компенсация алган. Тергөө амалдарынын жыйынтыгы боюнча калп эле Апрель баатыры болгон жаран баш аягы 750 миң сом алганга жетишкен. Башка жаңылыктардан АКШда учуп бараткан учак кадимки турак жайдын үстүнө кулап түштү. Агая штатында чакан учак аэропортко 3 километр жетпей турак үйдү сүзүп 9 адам каза тапты. Хавкер учагынын бортунда 7 жүргүнчү 2 пилот болгон. Полициянын маалыматы боюнча учак зымдарга чалынып үйдүн үстүнө кулап түшкөн маалда турак үйдө эч ким болгон эмес. Факт боюнча териштирүү иштери башталды. Ирактын түндүгүндө күрттөр ислам мамлекетинин согушчандарына каршы ири күрөш баштады. Синжар шаарында көзөмөлдү колго алуу үчүн күрөш таң эрте башталды. Операцияга 7,5 миң аскер тартылып, аларга АКШ башында турган коалиция колдоо көрсөтүүдө. Синжар шаарынын согушчандары 2014 жылы август айында басып алышкан. Жыйынтыгында ал шаардан ондогон күрттөр качып чыгууга туура келген. Үлгүрбөгөндөр радикалисттер колунан каза табышкан. Туш тарабынан Шенген аймагына кирген өлкөлөр менен чектеш Швеция чек арада көзөмөлүн күчөттү. Өлкөнүн ички иштер министрлиги Андерс Сигеман мигранттардын агымы коомдук коопсуздукка шек келтирип жаткандыгын белгиледи. Швеция чек арасында текшерүү бүгүн башталып 10 күнгө созулат. Калкынын саны 9,5 миллион болгон Швецияга быйыл 200 миң жаңы мигранттар баш баккан. Мальтада Евро биримдиктин жана Африка өлкөлөрүнүн миграция маселесине арналган саммит өтүүдө. Саммитке 2 өлкөмдүн 50 лидерлери катышат. Европа башчылары Африка бийликтерине жарандарын артка чакырып алуу зарылдыгын белгилешти. Европа комиссиясы мигранттар агымын азайтуу максатында Африкага 800 миң евро каржылык көмөк берет. 11 каналында жаңылыктар уланат, кийинки бөлүгүндө. Өзбекстанда жергиликтүү тургундар бир ай иштеп тапкан эмгек акысын дээрлик 40% тамак ашка жумшайт. Орточо айлык акы 300 доллардын тегерегин түзөт. Ал эми коңшу Казакстанда орточо эмгек акы 400 долларга чыккан. Допинг музычуусунан кийин эл аралык жеңил атлетика фондунун жетекчиси Ламиндия кызматынан кетти. Ага Орус жеңил атлетикалык федерациясынан пара алган деген айып коюлууда. Эми булар туурасында кененирээк. Өзбекстанда жергиликтүү тургундар бир ай иштеп тапкан эмгек акысынын дээрлик 40% тамак ашка жумшайт.
Өндүрүш ассоциациясына билдиргендей, бул суммадагы акчага тамак аштын 40 түрүн сатып алса болот. 1990-жылга чейин Өзбекстан эт, сүт, кондитердик азыктар сырттан импорттоп келсе, учурда бул продуктыларга муктаждыгын 96% жергиликтүү өндүрүүчүлөр эсебинен жаба алат. Өзбекстанда 2015-жылы жалпысынан 18 миллион тонна мөмө жемиш жыйналат деп күтүлүүдө. Эскертсек, Кыргызстан Өзбекстандан мөмө жемиш экспорттойт. Октябрда Казакстанда элдин алган орточо айлык акысы $400 болду. Өлкөнүн статистикалык комитети билдиргендей, жумушсуздук 4,9% түзүп, 62,2 миң адам ишсиз экени такталды. Казакстан Борбор Азия аймагындагы экономикасы ары өнүккөн жана бай өлкө эсептелет. Ал эми Кыргызстанда орточо эмгек акы 12.200 сомду түзөт. Допинг кызуучусунан кийин эл аралык жеңил атлетика фондунун жетекчиси Ламин Диак кызматынан кетти. Буга чейин эл аралык олимпиада комитетинин этика бөлүмү Диакты бул абройлуу уюмга мүчө болуудан убактылуу четтеткен. Ламин Диак убагында Орусиянын жеңил атлетикалык федерациясынан пара алган деп шектелип жатат. Эл аралык жеңил атлетика фондусунун жетекчиси орус спортчуларынын допинг колдонгонуна көз жумган деп айыпталып жатат. Бүгүн Канберра шаарында Кыргызстан, Австралия улуттук футболдук курама командалары беттешет. Оюн 2018-жылдагы дүйнөлүк чемпионатка тандоо алкагында 6-тур катары өтүүдө. 16-июнда Бишкектеги Кыргызстан-Австралия футболчулар беттешинде кыргыздар 1-2 эсебинде утулуп калган эле. АКШ астрономдору күн системасынын жанында триллиондогон чакырым алыстыкта жаңы планетаны табышты. Бирок ал планетада ысык климаттын айынан жашоо болушу мүмкүн эместигин белгиленди. Ачылыш тууралуу эксперттер Вашингтондо планетардык илимдер бөлүмүнүн жыйынында айтышты. Ушуну менен 11 каналы жаңылыктарын жыйынтыктайт. Жакшы калыңыздар.